YouTube блогер Доронбек Адаханов. Шыпырып тазалоо булардын адаты. Адатка кирет. Ошону кыздарды кичинекейинен ошого тарбиялайт. Концерттерге чыгып турчумда, бирок ошол концертке чыкканымды үйдөгүлөрдөн эч ким билчү эмес. Мен кечинде үйүбүз аябай жакын болгон үчүн апама деле, атама деле айтчу эмесмин да. Өзбекстандын аймагындагы кыргыз мектептерине окуу куралдарын камсыз кылууда салымыңызды кошкон экенсиз. Ооба. Биздин Өзбекстандын президенти жана Садыр Нуркожоев келгенден кийинки убактагы чегара маселеси абдан жакшы жолго коюлду. Бир күндө эч кандай тоскоолдуксуз, ушундай барасыз, бир күндө 2 жолу өтүп келсеңиз деле боло берет да. Эми элди жакындатыш үчүн дагы ушу мамлекет башчылары жакшы болсо, бири-бири менен карым-катнашы, мамилелери түзүп жакшы болсо, элге дагы анча жеңилдик болот. Топчулары да жок болуп калат эле, баягы үзүлүп, тыгылып, аябай түртүшүп, бакыр-чакыр ушунчалык кыйынчылык менен өтчүбүз, аябай кээде өтө албай калган күндөр да болчу да. Өзбектерде той жакшы өттү деген эмнеси менен өлчөнөт. Палоо жакшы чыкса, ошол эсеп. Кыргызстанга салам. Арыбаңыздар, урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кайра мекендештер долбоору. Бүгүн биз Өзбекстандын Ташкент шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Россия Жуманазарова. Россия Жуманазарова 1960 жылы 25 июнда Талас облусунда туулган. 1978 жылы Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдындагы опералык студияда 2 жыл окуп, 1980 жылы Ташкент мамлекеттик консерваториясынын вокал бөлүмүндө билим алган. Окууну аяктагандан кийин Өзбек филармониясында ырчы болуп 1995 жылга чейин иштеген. 1995-2006 жылдары Өзбекстан телевидениясынын Достук студиясынын кыргыз тилиндеги айчүрөк публицистикалык жана жетиген информациялык көрсөтүүлөрүнүн диктору. Ошол эле учурда Өзбекстан басмасынын Боордош тилдер редакциясынын кыргыз тили бөлүмүндө алгач корректор, кийин редактор котормочу болуп 2022 жылга чейин иштеген. Музыка боюнча бир нече окуу китептердин автору. Өзбекстан аймагындагы кыргыз мектептер үчүн ондогон окуу китептерин которгон. 2019 жылы түзүүчү автор катары өзбек акын жазуучуларынын чыгармаларынан деген китеби жарыкка чыккан. Учурда кол өнөрчүлүк менен алектенет. О, Жазгүл. Менин жердештерим кандайсыңар, жакшысыңарбы? Келишиңер менен Өзбекстан. Жакшы, рахмат. Жакшы отурасызбы? Жакшы келишиңер менен, куш келипсиңер. Кандай жакшы келдиңерби, чарчабыздан. Өзүңүздөр тынч аман отурасызбы? Өзбекстан жагып атабы? Сонун жакшы. Кандай таасирлерди берип атат биринчи күндөн эле? Таза шаар экен. Бул жакта таштанды табуу кыйын экен. Жол четтери таптаза, анан Тазалыкка өзгөчө көңүл бөлүнөт дейсиң да. ошол көзүмө урунду келгенде. Биринчи эле адам караганда ушу или жакшы нерсеге же болбосо жаман нерсеге көз түшөт. Туурабы? Эми канча күндөн бери силер тияк-биякта жүрүп, ошо канчалык таза экенин көрүп атасыңар да. Бул өзбек элине, өзбектерге тиешелүү болгон, мүнөздүү болгон бир черталардын бири да, ошо тазалыкка көңүл. Мисалы үчүн жана жаңы келин алат го, келин келет го, ошо келин дагы бир канча жылга чейин ошо тегерек чейин, эгер домдо жашаса, подъезди тиги эшикке чейин жууп, таза шыпырып, эгер мындай короодо жашаса, үйүнүн тегерегин бардыгын шыпырып тазалоо булардын адаты. Адатка кирет. Ошону кыздарды кичинекейинен ошого тарбиялайт.
турмушка бериштен алдын ошондой кызмат булардын мойнунда болот. Жана бул жерде кол өнөрчүлөр борбор экен. Мына ушул жерде сиздин өзүңүздүн студияңыз бар экен, Ооба, туура. Канча жылдан бери мына ушул борбордо студияңызды негиздеп иштеп келесиз? Мен мурда 1 жылдан ашты берде болгонум. Мурда башка жерде болчубуз, анан аяк көчүрүлөт, тиги бузулат деген кеп болгондон кийин биз аяктан чыгышка туура болду, бирок алиге чейин турат. Бул өзү мына территориянын өзү кол өнөрчүлөр ассоциациясы. Мына биздин дирекция ушу уюшманын кызматкерлери ушул жерде, администрациялар ушул жерде отурат. Директору баш болуп. Ассоциациясынын кол өнөрчүлөр борбор экен да? Кол өнөрчүлөр үчүн атайын борбор неме кылган ушул жерде мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттик, бул мамлекет салып берген да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин мекендешибиз, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Россия эже 46 жылдан бери Ташкентте башка өлкөдө жашаса дагы өз тамырын унутпаган инсандардын бири. Анткени мына ушул Өзбекстанда жүрүп, кыргыз студиясын негиздеп, анан кыргыздын каада салтын башка улутка тааныштырып, ошол эле учурда кыргыздын улуттук маданий мурастарын жайылтууда өз салымын кошуп келе жаткан инсандардын бири деп айтайын. Эми мына ушул аракет кылып атабыз. Студиясына кирели дагы азыр эженин студиясы менен таанышалы, эже. Студияңызды кичинекей келиңиз, жүрүңүздөр. Мына могу эшикти көрдүңөрбү? Бул жыгачты ою, жыгач оймо багыты. Бул өзбек кол өнөрчүлүгүнүн эң негизги багыттарынын бири. Буларда мына керамика, жанагы сапал, жыгач оймокерчилик, саймачылык, чыканка дейт, жана темирге неме басуу. Мына ошолор негизги багыттарынын бири. Бирок бул азыр концертный залдарды, чоң-чоң мекемелердин немесин көрсөңөр, баары эшиктер азыр ушундай. Ислам цивилизациясы деген азыр бизде борбор ачылып атпайбы? Ошонун бардык эшиктери ушундай, мындан да чоң-чоң ушуну канча деген усталар ушуну аябай назик иште, буну көп убакыт талап кыла турган өтө чебердик керек бизге. Кыргыздар сыяктуу эле кол өнөрчүлүккө баа берген эл. Абдан. Кириңиздер. Кана, кириңиздер. Мына даже эшиктин тулгасына, ручкасына көңүл берсеңер, бул дагы латындан жасалган. Мына беринде да ошо оймо чийме, ошо темирге да жасалган да. Бул оймо чиймечилик Өзбекстанда аябай жакшы өнүккөн. Бул керамика. Керамика идиштер. Өзбекстанда ушундай мектеп бар. Атайын үйрөтөт, окуучулар, окуучу мезгилден эле үйрөтөт. Ооба, кичинекейинен эле үйрөнүшөт, бирок азыр жана чоң-чоң супермаркеттерге барсаңар, ошо торговый центрлерге барсаңар, ошол жерде дагы керамика боюнча мастер-класс кылып отурган немелер, бутиктер бар да. Муну бир ошо Ташкенттик азыр уже жашы анчага барып калган, ошо кишинин иштери көрүңөрбү, башкача. Краска бериши дагы, немеси дагы башкача. Ошонун иштери биз Японияда бирге болгонбуз ошо кишинин. Кулагы укпайт, бирок кылган иши аябай жакшы. Баягы эми жыгач. Мына биздин мындай коридордон чыкканыбызда бу жерде миниатюра. Бу дагы өзбек кол өнөрчүлүгүнүн, искусствонун эң бир негизги багыттарынын бири. Аябай майда иште, бул жана миниатюра деп коет. Мына көрдүңөрбү тетеги немеде картиналарды. Вот ушулар азыр ислам цивилизациясында көп. Мына ушу кызыбыз азыр жок экен, буга аябай заказдар көп түшөт. Бул жерде тааныштыра турган болсом, бул менин кичинекей устаканам, мастерскойум. Ошол жерге келип, баягы
жүн менен жибекке жүн басуу да. Ушулардын баягы немесин предфильтеп коет, ошолорун даярдап, анан кийин эгер бүтпөй калсам үйгө алып кетем деп үйдөн бүтүрүп келемин. Мына жакында эле мына шарфты жасадым. Муну өзү Маргелан жибеги да, Маргеланда ошону бизде Кыргызстанда полностью ушу Маргелан эмесин жибегин Маргеландан алышат да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мен азыр биздин каармандын колунан жасалган мына ушундай жибекке жүн түшүрүлгөн кийимин кийип турам. Анан эжеге эми кийинки суроону берейин да. Россия эже негизи жибек менен жүн үстүнө түшүргөндө кыйын болуш керек, анткени жибек башка кездемелерге караганда бул аябай назик. Ооба, туура башында өтө кыйын болот, анткени бири-бирине дал келбей, бул жылып кетет, неме болуп сүрүлүп кетет, ага чейин ал барып колуң көнүп, уже билесиң да, каерде кандай неме кылыштычы. Буга убакыт керек, анан көбүрөөк ташырба. Ушундай кылып толтуруп кетесиң да. 2 метрлик болобу, канча болот. Анан кийин мындан кийин бул бир тарапка да. Вертикальный болобу, ошондо вертикальный кетип атат азыр. Биринчи слой бул. Андан кийин горизонтальный кетет. Экинчи кат. Экинчи слой. Мындай кылып кетип берет. Анткени эмне үчүн мындай баягы сеткадай болуп, булар бири-бирине кириш керек да. Ошондо жакшы болот. Бул өнөрдү кимден үйрөндүңүз? Анткени кыргыздар кичинекей кезинен эле кыздарды кол өнөрчүлүккө тарбиялап, уус чеберчиликке үйрөтүп келген го. Балким сизди дагы Таласта жүргөн учуруңузда апаңыз, чоң апаңыз дейинби, тайнеңиз билесиңби, эми кол өнөрчүлүгүн кыргыздар өзгөчө кыргыз аялдары, кыргыздар өзү көчмөн эл болгондуктан бир жерден экинчи жерге дайыма көчүп жүрүшкен го. Боз үйдү жүктөп туруп бир төбөгө артып же болбосо бир атка артып эле бир жерден экинчи жерге которулуп дегендейчи. Ошол учурда аялдар ошо баккан малдын жүнүнөн жазгы күзгү кылып аралаштырып кийиз жасашчы да. Анткени үйдүн ичи кийиз менен гана жасалчу да. Жерге салат, немеге боз үйдүн жанагы немелерине илинишке ишигип, бул аябай жылуу да, материал жылуу да, натуральный болгондуктанчы. Ошон үчүн биздин үйдө дагы башка кыргыз аялдарында эле бизде дагы ошо чоң энем, тайнем же апам, биз анда кичинекей кезибизде дайыма кийиз үйүлүп калчу да, баягы жыйнашып, анан сабашып, тазалашып, неме кылып, анан жайында баягы кийиз басышчы. Кийиз басканда бул бир эле адамдын кийиз басуу, мисалы үчүн ала кийиз жасай турган болсо бир эле адамдын колунан келбейт да, бул коллективный. Тегерек чекедеги апалар, жеңелер, ошо кыздар келип бардыгы жалпы басышты. Ошондо мен дагы жүгүрүп жүрдүм да жүндөрдө. Эми мындай кылып жука кылып кылбайт, чоң эле калың кийиздин калыңдыгы мындай болуш керек да. Анан басылгандан кийин жукарат. Мен аябай өзүмдө мындай устамын деп айта албаймын. Анткени мен дагы өзүм ушу баягы Кыргызстанда Какса деген неме Орто Азия боюнча кол өнөрчүлөрүнүн немеси ачылган эле да. Ошо жерге барып, ошо жерден мен акчасын төлөп, ошо жерден үйрөнчүмүн. Бул Нонефельдке да. Бул жаңы технология. Анткени бул жибекке кандай неме кылышты мен билчү эмесмин да. Атайын издеп барып, анан кийин биздеги Кенже эже деген бар, Токтосунова. Ошол эженин Татьяна Воротникова, Сайраш эже деген ошолорду жанын койбой ошолордон үйрөнүп келишимин. Албетте азырга чейин. Бирок эң негизги менин устазым өзүмдүн апам болуп эсептелет. Апамдын апасы тайнем. Анан тайнемдеги ушундай аял болгон. Колунан да келе турган, тилинен да келген аябай бир керемет бир укмуш аял болчу. Ал баягы сапатына көп көңүл бөлөт эле да. Өзүмдүн чоң апам, атамдын апасы да. Ал анча сапатка көңүл көп бөлбөйт эле, кылат.
атадай элечи, бирок аныкы бошураак болчу да. Анан ушул жактан экөө бири-бири менен келишчүбүз. Тиги тайным кылсаң, кыла турган болсаң, сапаттуу кылганда жол болсо урушуп да койчу. Колуңарга шал тийгенсип кылбасаңар, кылсаңар жакшылап кылган, жол болсо кылбай эле койгула дейт эле да. Ошол мен немемде дайыма сакталып турат, ошон үчүн мен дагы сапатка көңүл бурамын, бирок да көңүл бурушка аракет кыламын. Бирок үйрөнгөнүмдөн дагы үйрөнөлүктөрүм али көп. Анткени ар бир неменин кичинекей болсо дагы бир нюанстары болот да, ошону билбестигим мүмкүн. Анан сиз атайын барып Бишкектен окуп келиптирсиз. Анан өзүңүз дагы бул жакта кыргыз айымдарынбы же өзбек айымдарынбы окутуп үйрөттүңүзбү? Ооба. Бир 40 аялды тренинг өткөргөнмүн. Ал областта болчу. Ушундай мага окуу колдонма деп чыгарган. Мына ошо мени үйрөткөн аялдар жергиликтүү немеден, жүндөн даярдашкан. Мен нөлдөн баштаганмын да, баягы жүндү кандай жууп, кургатып, аны кандай кылып тарап, аны кандай кылып баягы жүндү жулушу, мына тарашып жараяны. Бул теги колдо неме кылына турган тарактар. Нөлдөн баштап баарын үйрөткөнмүн да. Мындай дайыр нерседен эмес. Ошо баягы кыркылган койду кандай тазалаш, аны кандай жууш, анан кургатып, анан мындай кылып бу жерде тапочка жасаганбыз. Мындай коврик жасаганбыз. Мына мыналарды, мына. Россия же эми маегибизди сиздин Өзбекстанга кантип келип калганыңыз туурасында уланталы. Кантип келип калдымбы? Бул тагдырдын буйругу десем да болот да. Анткени мен мектепти бүткөнүмдөн кийин эле 78-жылы Кыргызстан Бишкек, ал учурда Фрунзе шаар эмес беле. Ошол жердеги опера жана балет театры, Малдыбаев атындагы опера балет театрынын алдында опералык студияга келип, ошол жерге окууга киргенмин. Анткени мен ырдаганда жакшы көрчүм да. Анан бизде Дарика Жалгасынова деген эжебиз бар го, ырчы, опералык. Ошол эженин үнүн туурап ырдачым да. Анан мен мектепте баягы кружокто катышчым да, Дом культура болчу эле, маданият үйү. Үйүбүздүн жанында болчу. Анан ошол жердеги немеге концерттерге чыгып турчум да, бирок ошол концертке чыкканымды үйдөгүлөрдөн эч ким билчү эмес. Мен кечинде үйүбүз аябай жакын болгон үчүн апама деле, атама деле айтчу эмесмин да. Жүгүрүп барып, ошо Дом культурага кайсы номер менен чыгышымды билет элем да. Жүгүрүп барып ошо өзүмдүн номерин аткарып кайра жүгүрүп келип үйгө кирип калчумун да. Атайым даже мектепти бүткөнгө чейин ырдаганымды билишкен эмес. Анан бир күнү бир аял, ошо клубда иштеген аял, ой кызың сонун ырдайт турбайбы деп апама айтып коюптур да. Анан негедир билбедим, уялчумунбу, атам өзү аябай аккордеондо, комузда аябай сонун ойногон, өзү экономист кесиби боюнча, бирок аябай таланттуу адам эле да, сонун ойночу. Ошентип опера балет театрына тапшырып ошол жерде окуп калдым. Биз 2 жыл окудук. 2 жылдан кийин ошол эле театрдын немесинде, хорунда дагы ишке кирип алдым. Биздин кечки спектакльдердин баарына катышып, ошентип жакчы мага. Анан ошентип окуп жүргөнүбүздө бир күнү Москвадан комиссия келди дагы. Баягы центральный вуздар дегенде бу консерваториялар, Московский, Ленинградский, Киевский, анан кийин Ташкентский ушуларда. Ошолорго направление багыт неме кол жолдомо берилчү эле да. Ошо прослушиваниядан ким өтсө. Ошондо мага ошо Ташкент немесинен направление келип калды. Анан ошого ал учурда театрдын директору Асанкан Жумахматов, анан Чолпонбек Базарбаев партком секретары болчу. Ошолор анан бир 3-4 баланы как раз Кемерово биз немеге барганбыз, гастролга, театр менен ошол жакта жүргөндө маданият министри Нусупова деген эле да, ошол учурда 80-жылдары, 80-жылдын башы. Направление келди, менин фамилиямды айтып, срочно окууга жөнөткүлө деди да.
Ошондон кийин Ташкентке келип консерваторияга тапшырып ошол жерде окуп калдым. Ошо консерваторияда. Менден мурда эми бизде атактуу бүт дүйнө билген Болот Миңжилкиев да ошол консерваторияда окуп кеткен. Ал учурларда центральный кызда Кыргызстандан көп келип, театральный институтта окуган Татбү Турсунбаева, Болот Бешеналиев жана башка көп эле анан Курчак театр үчүн дагы факультетте окуган студенттер көп болчу. Кыргыздар ошол учурда көп келип окушчу. Ошолордун бири мен бир консерватория бир жалгыз өзүм окудум. Башка кыргыздар болгон жок. Бирөө болду, бирок ал кийин неме болуп кетти. Иштебей кетти да. Бизге запрос кылды. Запрос кылганда филармониядан экзаменге келип катышат да. Ошондон мени филармония чакырды, бияктын филармониясы. Ошо менен ошо филармонияда 8 жыл иштедим, бирок тилекке каршы мен ырчы боло албадым. Болбой калдым, опералык ырчы. Эмне себебинде менин ошо баягы үн эмесинде, связкамда проблема бар экен да. Жаратылыштан абдан ички экен да. Анан кийинки немелерде ошо үнүм отуруп кала берди да. А бул ырчы үчүн өтө жакшы нерсе эмес да. Бир күнү жакшы, бир күнү отурса, ал фальшиви да. Фальшивить этесиң да, нотаны тазырдабайсың. Ошентип жүргөн учурум мага тыюу салганда ырдабайган голосуңду бүтүндөй жоготосуң дешкен. Фониатор врачтар болот эле да, бизди дайыма карап турушчу. Ошондон кийин ошол как раз ошол учурда Ташкентте Боордош элдеринин редакциясы ачылып, биздин Турсунбай Адашбаев деген балдар акын жазуучубуз бар эле да, ошо кишиге жүктөлгөн экен. Ошол анан кыргыз тилин жакшы билген немелерди чогулта баштады да, жыйнай издеп. Анан кийин иностранный язык чет тилдер университетинде бир окуган аспирантурада окуган подружкам бар эле. Ал киши менен таанышкен, ошол аркылуу мени таап, анан ошо редакцияга чакырды да. Тилди анан немеден сыноодон өттүк. Тилди жакшы билет экенсиң. Неме кел ошо редакцияда кыргыз өзүңдүн тилиңде иштейсиң деп. Мен кантип иштеймин дедим да. Мен же тилди билбесем, өзбекчеди билбесем, үйрөнөсүң ошол жерден деп. Ошо киши мени алып барып, анан филармониядан перевод кылып мени ошол жака өткөрүп алды да. Журналист. Ооба, жок, редакция, издательствода. Өзбекстан деген окуу китептерин чыгарыш боюнча басмада. Анткени Өзбекстанда ошол учурда азыр эми 54-төн ашык, 54 ушундай мектеп бар да, кыргыз тилинде окуган кыргыздардын мектептери. Ошо 95-жылы Боордош элдердин 7 тилде чыга турган редакциясын ачышты да мамлекет. Ошондо кыргыз, казак, тажик, түркмөн, каракалпак, орус, анан кийин оригинал өзбек тилинде чыкчу. Ошо өзбекчеден кийин биз ошого котормочулукту дагы башында бизге Кыргыз илимдер академиясында иштеген илимпоз агайлары, доктор наук ошо тилди жакшы билген, өзбек тилин жакшы билген окумуштуу агайларыбыз бизге жардам берди. Ошолор которуп берип турушту. Анан кийин биз 2 аял иштечүбүз, 2 адам иштечүбүз, редактор болуп. Мен корректор болуп кирдим биринчи. Анан кийин анан кийин ошо котормочулукка мен өзүмдү баягы кичинекей немелерден алып өзүм котора баштадым. Турсунбай акеге берем, ал текшерип берет. Мактап коет, менен эмең бар экен деп. Анан ошентип словарь менен ар кимден сурап иш кылып айтыр. Бул немеге өзүм сүңгүп кеттим да, ошо котормочулукту бат эле мен өзүм өздөштүрүп алдым. Анан ошол котормочу болуп канча китепти котордуңуз, кандай китептерди котордуңуз, кандай багыттагы? Китептер биз баштаганда, ошо жаңы башталганда 1-класстан башталганбыз да. 1-класста эми жазуу дептери, алиппе, анан жанагы
биринчи класстардын китептери эле да, математика диптери ушундай. Алар менен сөз аз немелер да. Вот ошолордон баштадым да мен, ошо кичинекей немелерден, анан акырында анан кийин практически бардык эле физикадан башка бардык китептерди котордум десем да болот да. Өзү 20 канча жыл иштедим, 25 жылга жакын иштедим, 27 жыл ошо. Анан кийин редактор болдум ошо өздөштүргөнүмдөн кийин. Анан кийин авторлукка, музыкага, өзүм музыкант болгон үчүн авторлукка да өттүм, музыка китебин өзүм жаздым. Ошо музыка китебинин автору болуп өзүм чыктым да. Бул Ибрагимов деген консерваторияда бизге өзбек классика музыкасынын макомдон сабак берген профессор киши. Ошол экөөбүз биргеликте ошо немени жаздык. Мунун ичи кыргыз, өзбек музыкаларда бардыгычы. Анткени нотаны билгеним үчүн, немени билгеним үчүн бул мага оңойлуу болду да. Кыйналган жоксуз. Жок, бул оңойлуу болду. Өзбекстандын аймагындагы кыргыз мектептерине окуу куралдарын камсыз кылууга салым кошкон экенсиз. Ооба, анткени биз башынан айттым го, мен Кыргызстандагы авторлор менен ошолор жардам берип, ошолордун Сулайман Рыспаев деген Алипе китептин авторун билесиңерби? Азыр академик го, ошо киши бизге аябай жардам берди, көп жардам берди. Ошонун китептерин, Алипе китептерин, башка китептерин ишилип, биринчи корректордон баштадым, анан кийин редактор болдум, ошентип анан эми 100% деп айта албаймын, анткени өзбек тили аябай сөзгө бай, синонимдер аябай көп. Бирок 80-90% мен ошо өзбек тилин өздөштүрдүм да. Азыр мурда сүйлөөчү да эмесмин да. Түшүнчүмүн, бирок сүйлөй алчу эмесмин. Дайыма орусча сүйлөп үйрөнүп калганбыз да. Бирок ушул иштин аркасынан мен дагы бир арттырган байлыгым ушул тил үйрөнүш болду да. Ошо өзбек тилин өздөштүрүү. Ошого мен өзүмө кандай десем, өзүм кубанып калам. Өзбек тилин өздөштүргөнүм үчүн. Анан менин колумда өзбек акын жазуучуларынын чыгармаларынан деген китеп турат. Бул дагы сиздин эмгегиңиз. Түзүүчү. Бул мен да түзүүчү автор катарында бул жерде дагы бир чыгарма бар. Аттын ээси деген. Аттын ээси. Ооба. Эмеден карап көрөйүнбү мазмунуна? Мазмунуна карап көрсөң. Билесизби? Уже эсимден түшүп калды. Канчанчы бет? 104-чү. Аттын ээси. Шүкүр Халмырзаев дегендин ушу аттын ээси ушул чыгармасы мага жакты да, ушуну өзүм которуп ушундай коштум да. Бул китеп мындай болду да, президент Шавкат Мирзиёев Анижан областына барганда, бул 19-жыл болчу. Ошол жердеги кыргыз немелер менен эл менен жолукканда, ошондо кыргыз аксакалдардан сөз чыккан экен да. Өзбек жазуучуларын биз дагы окуйлу кыргыз тилинде дегенчи. Ошондой. Анан кийин ал сразу тапшырма берилген. Биздин редакцияга, биздин издательство Өзбекстан номер 1 болчу да. Ошого кыргыз тилинде чыксын дегенчи ошондой тапшырма берилип, анан мага берилген. Президенттин тапшырмасы менен. Ооба. Анан бирок убакыт аябай аз болду да, бир айдын ичинде. Бул үчүн эми баягы кыргыз тилине которулган өзбектердин китептери бар го. Ошону издеп мен даже командировочный менен Бишкекке да барып библиотекалардан кыдырдым. Россия эже анан мамлекет тарабынан кол өнөрчүлөрдүн эмгеги кандай бааланат, сиздерге кандай көмөк, кандай жардам берилет, кандай колдоо көрсөтүлөт? Ой, Өзбекстанда кол өнөрчүлөргө өзгөчө усталарга өзгөчө маани берилет, өзгөчө эмне дегенде бул Карим мурунку президентибиз тарабында эле өзгөчө баягы шарттарды түзүп бергенге аракет кылчу да. Мисалы үчүн биз ушу ассоциацияга мүчө болуп киребиз да, киргенден кийин бардык налогтордон биз бошотулганбыз. Налог төлөбөйсүң. Анткени жылдык берди немебиз бар, төлөөбүз бар, членство да. Мүчөлүккө ошого гана төлөйсүң, а так башка баалуулуктарды жайылтат деп. Албетте, улуттуу буларда бул өтө жогорку деңгээлде.
Бул студиядагы ар бир оймо тарых, ар бир кол эмгек мурастын уландысы. Бул жөн гана ишкерлик эмес, бул улутка болгон сүйүү дейт каарманыбыз Россия Жуманазарова. Урматтуу телекөрүүчү, менин маектешим өзбек коомчулугуна кыргыздын маданиятын, каада салтын бир гана өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен гана тааныштырып жайылтып келбей, менин кесиптешим дагы экен, телевиденияда иштеп, ал жактан дагы кыргыз көрсөтүүлөрүн даярдаган экен. Бул тармакка качан жумушка келип калдыңыз, кантип тележурналист болуп калдыңыз, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Айчылык деген көрсөтүү бар эле, публицистикалык. Ошол көрсөтүүдө баягы озвучкада жүрдүм башында. Андан кийин телеведущий болуп калдым. Анан кийин 2099-2000 жылдары Жетиген деген кыргыз анан тажик тилинде эки информациялык программа ачылды да. Ошону мен алып бардым. Тажикчесин тажик кызыбыз алып барды. Ошентип 2006 жылга чейин ошол жерде иштедим. Анан ал канал кийин жабылып кетти, реформа болду телевиденияда. Достук деп аталчу. Деги эле мен өзүм Өзбекстанга келгендеги достук немесине байланыштуу бар нерсечи. Анткени мен окуган курста дагы бардыгы интернационалдуу элек да, 12 улуттун өкүлү бар элек ошол жердечи, ар түрдүү. Анан кийин бул телевидениядагы көп улуттуу баягы канча кыргызы бар, тажиги бар, түркмен эмес. Уйгур, татар, немис, француз, кореец тилдеринде ушул тилдерден чыкчу да. И иштеген редакциям тоже жети тилде китеп чыгарып, ошо азыр дагы кол өнөрчүлүк ассоциациядагы Борбордогу түрдүү улуттун өкүлдөрү. Ошон үчүн Ташкенттеги ошон үчүн көп улуттуу болгон бир чети жакшы экен. Ар ким өзүнүн улутунун жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кылат да. Анан учурунда сиздер телеканалда иштеп баштаганда азыркыдай техника жок, чоң камералар, бир жерге съемкага барсак, бир 6-7 техниктер кошо барат да. Бир кеминде бир 5-6 адам барат. Азыр абдан оңой. Анан монтажда дагы биз көбүнчө түнкү кечки монтажга жүрүшүбүз да. Неме студиядан информационный жетиген программасы өзү 10 мүнөттүк да, ошо бир жуманын ичиндеги эң маанилүү жаңылыктар. Да, ошолорду беришибиз. Анан аларды студияда жазышыбыз да, студияда жазылчу. Берки Айчүрөктүк эми биз Өзбекстанда кыргыздар каерде көбүрөөк отурупташкан. Фергана өрөөнүндө, Андижанда, Чызакта, Ташкент областында, Ташкентте бар бирок көбүнчө ошо областтардан командировка көп чыкчубуз да. Демек ошол Өзбекстандын аймагында жашаган кыргыздар туурасында, алардын жашоо шарты, алардын үрп адаты, кандай немелер сакталган, ошондой үй бүлөлөрү бар. Баягы эмне десем, кыргызбыз деп, кыргыз болуп ошо кичинекей бир немени болсо да ошону сактап, буларда көбүнчө килем току. Мен неме салыштырганда Баткенде килем току немеси бар го. Ошо сыяктуу болуп, баягы түстүү жиптер менен аябай сонун килем токушчу экен да. Бекта шырдак чаң да гана кылбаса, шырдак ошондой жагданда, ошол таар согун азыр бизде Суркандария областында бар да. Биз алардын немесин көрүп, биздин чоң энебиз дагы жипти биз айлантып, жип уруп, неме чуркап жүрчүбүз да. Анан жана сокма неме менен канча кылып окшош бар эле. Анан эми сиз колум кычышып кетти. Телевиденияда иштебегениңизге көп болуптур. Сагынган чыгарсыз өзүңүздүн көрсөтүүңүздү же биздин көрсөтүүнү алып баруучу болуп баштап бербейсизби? 1-2-3 студия камера деп айтайын сизге. Менин өзүм стилим бирок неме экен? Именно информационный программада серьезный. Мен мындай жанагы ошо көрсөтүүңүздү ачыңыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Айчүрөк көрсөтүүсүн же болбосо жетиген көрсөтүүсүн баштайбыз. Эже эми маегибизди уланталы, анан Кыргызстанга бир жылда канча жолу барасыз? Чек ара маселесинде барып келүүдө кыйынчылык жокпу? Эң биринчи Кыргызстанга барганда бара турган жериңиз кайсыл жер?
Эми Кыргызстан менен тарыхый мекеним болгон үчүн, ата-энем, туугандарым баары ошол жакта болгондуктан өзүм Кыргызстандан бияка келгенмин да. Дайыма туугандарга той аштар болот, ушундай мааракелерге барып турушка туура келет. Бир жылда эми мынча бардым деп айта албаймын. Кээде тез барып калабыз, кээде бир жарым жыл убакыт өтүп кетет. Ал эми чек ара маселесине келе турган болсок, илгери биз чек ара жабык учурда бир 20 жылга жакын болуп калдык го дейм. Ошондо аябай кар барып келиш өтө проблемалуу эле да. Анткени чек арадан өтүш, элдин көптүгү, очередь бир сааттап турчубуз да. Анан чек арадан өтүштөн мурдан 2-3 күн мурда эле жүрөк заада болуп кантип өтөмүн, ушундай кыйынчылыктар менен өтчүбүз. Бирок кийинки жылдарда мына биздин Өзбекстандын президенти жана Садыр Нуркожоев келгенден кийинки убактагы чек ара маселеси абдан жакшы жолго коюлду. Бир күндө эч кандай тоскоолдуксуз, ушундай барасыз, бир күндө 2 жол өтүп келсеңиз деле боло берет да. Чек ара маселеси азыр жок эсе болуп калды. Барыш келиш, баягы карым катнаштар аябай көбөйгөн. Туристтердин саны дагы жылдан жылга көбөйүп, ал түгүл мына быйылкы жылы жаңы жылды тосуу үчүн туристтер Кыргызстандан 3000ге жакын турист келди. Жаңы 31 декабрда менин балам ушу туризмде бул иштеп аткандан кийин гид болуп иштейт да. Кыргызстан менен Казакстандан туристтерди дайыма Ташкент, Самарканд, Бухара шаарларына алып жүрөт да. Ошол күнү мен өзүм Бишкекке кеттим, жаңы жылды Бишкекте тостук. Чек ара маселеси азыр эч кандай проблема жок да. Илгерки өтүштөрдү өзүм ойлосом, жүрөгүм аркама тартып кетет эле. Кышкы убакта өтүп атканыбызда үйгө келчүмүн, кээде ошол пальтолордун топчулары да жок болуп калат эле, баягы үзүлүп, тыгылып, аябай түртүшүп, бакыр чакыр ушунчалык кыйынчылык менен өтчүбүз. Аябай кээде өтө албай калган күндөр да болчу да, кайтып келип, анан эртеси күнү эртең менен эрте чыгып барып, баягы эртерээк өтөбүз депчи. Көп эле кыйынчылыктар болгон. Анан кийин чек арадагы азыр мына ошо чек арачылардын, ошо таможняда тургандардын маданияты дагы бир кыйла жогорулаган да, мамилеси да жакшы да. Эч кандай кыйынчылыктар жокпу, проблема жокпу деп сурап турушат. Бу дагы адамдын көңүлүн көтөрөт. Кол өнөрчүлүк деген бул мээңди салдырат, жаман ойлогонго убактың жок болот, стресс, депрессияга түшпөйсүң, ашыкча ойлор келбейт го. Анан сиз дагы балким жашоодо өйдө ылдый болгон учурлар болот да, ошондой учурда балким сиз дагы ошол жаман нерселерди кол өнөрчүлүгүңүз менен чыгарып саласызбы? Албетте. Анткени мен иштеткен материал баягы бул жүн, анан жана жибек. Ал денеге дагы, колго да эң жагымдуу материал да. Мына ошо менен баягы колуң контактта болгондо бир нейтралдуу бир немеге түшкөндөй болосуң да. Мага башка ой келбейт. Мен ошо кыла турган ишимди гана билем, анткени негативдүү немелер ошол учурда баары кандай аркага сүрүлүп кеткендей болот да. Кайсыл бир окуябы, кайсыл бир учур болдубу мындай шолоктоо, ыйлап токтоно албай, ыза болуп? Ооба. Ал баягы көрө албастыктан келип чыгып, жалаага каласың го. Аркаңдан кепсиз кылып, болбогон нерсени ушундай деген ичи тардыктардын немесин укканда ошондо аябай ызаланамын да. Ызаланган учур, азыр ызаланбайм. Азыр кичине бышып, өзүм баягы установка берип, ал мен үчүн эмес деген баягы жашыраак кезимде ошондой аркамдан сөз уккандарда абдан капаланчумун да. Анан азыр ал мага таасири жок андай нерселердин. Таасири өтпөйт азыр. Ошондой окуялар сизди курчутту. Курчут. Анан Ташкентте жүргөн 5 күн ичинде кайсыл жакка барбайлы сиздин тааныштарыңыз жолугат. Суроомдун түпкүрү мындай да. Башка мамлекетте жүрүп, өзүн таап, ийгилик жаратып, мына ушундай деңгээлге жетүү үчүн кандай кадамдарды кылыш керек? Баягы жаштарга сизден кеп кеңеш болсун дегеним го.
Эми мындай кадам таштаса мындай болуп калам деген ойдун өзү туура эмес. Буга акырындык менен баягы стратегия, тактика болуш керек да. Стратегия деген баягы максаттуу узак жолго эме коюш да, баягы план түзүш. Бирок тактикасы ошол планды акырындык менен, күнүмдүк неме менен басып ошого жетишүү. Бул эки нерсе болбосо сен эч нерсеге жетишпейсиң. Жаштарга биз ушуну сиңдирип барышыбыз керек да. Каерде болбойлук, кайсы жерде жүрбөйлүк, биз өзүбүз кимбиз, кийинки немеге эмне бере алабыз деген суроо дайыма бизде болуш керек. Анткени маданиятты, тилди өзүбүз менен алып жүрсөк, тарыхты унутпастык керек да. Ата тегибизди унутпастык керек. Анан үйдө мисалы үчүн эми бу жерде мамлекеттик тил, ар бир эле мамлекеттин өзүнүн мамлекет тилинде сүйлөш керек, аны да билиш керек. Бирок өзүңдүн тилиңди ошо балдарга үйрөтүп, ошолор келечекте ошолор улантып, кыргыздын кыргыз экенин билдирип жүрүш бул эң негизги максаттардын бири. Каерде болбойлук, каерде жүрбөйлүк, ошо өзүбүздүн ким экенибизди дайыма эске салып жүрөлүк. Тилибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды унутпайлык. Ошондо улут болуп кала беребиз. Устаканага барыш үчүн да убакыт кетет да. Ошондо үйдө отуруп эле мен музыкаларды коёмун. Классикалык музыкаларды, өзгөчө бизде кыргыздын дүйнөгө таанымал болгон атактуу ырчыбыз Болот Миңжилкыевдин «Алтынчы күнү кечине» деген ырын бир күндө бир 100 жолу койсом коюп, кайра ошону уксам бир кыйла жеңилдейм. Андан кийин кыргыздын баягы элдик музыкаларын, комуз күүлөрүн ошолорду коюп коем да. Күнү менен ошол музыкалар үйдө жаңырат. Ошо менен өзүмдү алаксытып, ошо стресстен чыгууга. Ошондой эле баягы дүйнөлүк жылдыздар болгон Тамара Синявская, Елена Образцова жана италиялык чоң ырчылардын музыкаларын ошолор мени чыгарат ошо стресстенчи. Ошолордон мен жеңилдик алып, анан башка проблемалар алардын жанында эч нерсе. Азыгы ооба. Албетте. Бул уже практикада кыйла жолу сыналган. Ал аркылуу өзүм чыкканмын. Ошон үчүн ошо музыка менин жан дүйнөм, угушту жакшы көрөмүн. Түркияга барганыбызда, Анкарада көргөзмө болуп атат. Ошол жерде балдар да жүрөт да. Ошо түркиялык кыргыз балдар экен. Анан абдан кыргызчаны жакшы сүйлөйт экен да. Анан мен сурадым да, сен Кыргызстанга баргансыңбы десем, жок, барган эмесмин дейт да. Ушул тилди каяктан билесиң десем, биз Токтогулдун, Жеңи жолдун китептери менен чоңойгонбуз. Кыргыздын музыкаларын деп ошондой ыраазы болгом да. Эми дүйнөнүн кайсы жеринде жашабагын, жүрбөгүн баягы өзүбүздүн каныбызга сиңген ошо элдик музыкалар болобу, элдик чыгармалар болобу, ошолорду окуганды жакшы көрөм. Ошолорду кайра окуп, мына азыркы күндө Чыңгыз Айтматовдун баягы китептерин кайра окуймун дагы. Особенно өзгөчө жанагы Кызыл жолук жалымдагы эки образ бар эмеспи? Асел менен Хадича. Аселди оң каарман, Хадичаны терс каарман катары кабыл алганбыз да. Азыр мен ойлоп көрсөм, ошо Хадича дагы өзүнө жараша бактылуу болууга акысы бар каарман экен деп ойлоймун да. Эмне үчүн ал бактылуу болушка акысы жок? Чыгарманы канчалык көп уккан сайын, көп окуган сайын ошонун маңыз, мазмунун башкача түшүнүп этет экенсиң. Мына ошо китеп окуш менен музыка угуу, жанагындай өзүмдүн немемди жасаш, кол өнөрчүлүктү жасаш. Мына ушул үч нерсе мени абдан жардам берет.
26 жыл мурда негизделген 5 казан аш борборунда турабыз. Бул жерде күнүнө 12 миңден ашык адам келип тамактанып кетсе, бир жылда 7 миллиондон ашык адам келип аш жеп кетет экен. Анан дагы мына ушул 5 казандын Ташкент ичинде 4 филиалы бар экен. Бир айда 650 миң кишини тамак менен камсыз кылат экен. Анан дагы бул жерде күнүнө майрам күндөрү дал ушул жерде 12 миң тоннадан ашык аш демделет экен. Эми бул жака ашпозчуларга киребиз дагы канча түрү бар бул жерде палоонун, кантип даярдашат кенен маалымат алалы. Саламатсызбы? Бул жерде аштын канча түрү даярдалат? 5 xil osh bo'ladi bizda. Qanday? To'y palovi bor, Samarqand palovi bor, Devziri Andijoncha palovi bor, и Chayxanskiy palovi bor. И особый свадебный, наливка масла bor. Qancha soatda tayyor bo'ladi? 4 soat. Hozir sizden ашыңыз qaysi түрү? To'y palov. To'y palov qancha yildan beri ash basasiz? 10 yildan beri ishlayman. 10 yildan beri ash basasiz. O'zbekistonga kelganda so'zsiz bul yerga kelish kerakmi? Ha, sirasiz. 5 qozon osh birinchi o'rinda osh yeb ketish kerak. Өзбек палоосу бул жон гана тамак эмес, бул элдин меймандостугунун символу катарында эсептелет. Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстанда 200дөн ашык палоонун түрү бар экен. Даамы болсо өзгөчө зире, нокот кошулганда өзгөчө даам берет экен. Мекендештер долбоору Ташкенттин даамы менен кошо мына ушул жерде жашап, эмгектенген кыргыздар биздин мекендештерибиз туурасында тагдырларды баяндайт. Урматтуу телекөрүүчү, мен азыр каарманым менен атайын мына ушул 5 казандагы даярдалган палоолорго ооз тийип көрөлү деп турабыз. Анан кандай түрлөрү бар экенин эжеден сурайын, мага караганда жакшыраак билет. Бир аз айтып бериңиз, бул жерде кайсы түрлөрү? Мына Ташкенттин так ортосунда жайгашкан ошо 5 казан бул аябай улуттук бренд деп айтса болот. Анткени бул бүтүн дүйнө боюнча популярдуу болуп кеткен. Эмне себептен? 5 казандар бекеринен айтылбаганда, биринчи баштаганда булар ошо 5 казандан башташкан экен да. Чоң 5 казанга дайыма палоо басышып, ошону жеп, азыр эми аябай кеңейип кеткен экен. Эми азыр биздин алдыбызда турган палоо бул 4 түрү болуп турат. Мына мунусу, мына биринчи мындан баштайлык. Бул той ашы деп айтылат. Тойлордо жасала турган аш. Тойлордо негизинен ушул ашты таркатышат да. Экинчиси оливковый майда жасалган той ашы будагы. Зайтун майынан жасалат. Зайтун майынан, ооба. Зайтун майынан. Унун даамы да башкача, азыр жеп көрөбүз, анан кийин айтабыз. Бул Самарканд плову. Самарканд плову эмнеси менен айырмаланат? Жана зыгыр ашка кылынат да. Бул зыгыр майга. Ой, зыгыр ашка деймин. Зыгыр майга жасалат ушул плов. Бул кичине абдан тоюмдуу дагы. Анан кийин көбүрөөк убакытты талап кылат, баягы ашказанга сиңип. Анан көбүрөөк убакыт сен тойгон абалда жүрөсүң да. Акыркы мунусу Ташкентче. Ташкент палоу дейлет. Булар эмне менен бири-биринен айырмаланышат. Мына Ташкент биринчи пиязды кууруп алат экен дагы. Капкара болуп, анан пияздын үстүнө баягы этти салат. Этти салгандан кийин пияздын өңүн бул тартып алат да, пияз эрип жок болуп кетет. Эжанан өзбектерде ашты сөзсүз чай менен. Албетте, көк чай менен. Бул сиңдирет, жакшы сиңдирет, ооба. Бирок чайды демдеп алып келгенден кийин аны 3 жолу кайтарыш керек. Ана чет элдиктер, кээ бирлер түшүнбөгөндөр пияланы чайкап атат деп ойлошу мүмкүн да. Даамы чыгыш. Даамы чыгыш үчүн, өңү чыгыш үчүн 3 жолу кайтарылат. Баягы чайды кыймылдатсаң немесе чыгат эмеспи? Ошол кашык менен аралаштырылбайт, бирок ошо кайтарыш деп коет, ошо кайтарылат ушундай кылып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына ушундай 5 казандагы палоолорго ооз тийип көрөлү, анан көк чайдан бастырып дейсиздерби? Ооба, рахмат. Алыңыз. Азыр 4 түрү турат, ушунун даамы ар башкача болот. Мага мисалы үчүн бухарача палоо жагат. Алар көбүнчө куурулбайт дагы, багы слой кылып туруп, азыраак эле эт куурулат дагы, үстүнө диетический болот да, диетический. Булар кичине куурулат эттери жакшы эле. Кайсынысынан биринчи ооз көрөлү? Биринчисинен да Ташкенттен баштайлык. Ташкент. Көрүңүзсү, эттин өңү дагы
Палоодун өңү дагы кичине темныйраак болот да. Кандай? Эти жумшак. Экинчиси. Жиреси бар экен. Бул той ашы. Той ашы. Той ашы дегенде ошол тойлордо жасалат да. Атайын поварларды чакырып, ашпозчуларды атайын заказ менен ушуну жасашат. Өзбектерде той жакшы өттү деген эмнеси менен өлчөнөт. Палоо жакшы чыкса, ошол эсеп. Эгер палоо тойдо эртең менен палоо берилет да, ага эркектер барат. Тойдочу аялдар барбайт. Кечки ресторандагы тойго аялдар барат. Керек болсо кыздын атасы дагы кечки тойго барбастыгы мүмкүн. Кана бул эми той ашынан жеп көрөлүк. Той ашында болсо мейиз бар экен, нокот, анан зире кошулуптур. Ар бир немеде бар ушуларчы, бирок кээ бир эмелерде болбойт. Мына Ташкент эмесинде жок. Бисмиллахиррахманиррахим. Нокот жок да. Алыңыз. Бул жеңилирээк. Даамы дагы, өзүнүн көрүнүшү дагы. Жеңил экен бул жеңил. Кийинкиси зайтун майда бышырылган той ашы. Муну эми зайтун майды өзүңөр билесиңер, кымбат турган майда. Мунун даамын азыр көрөбүз, кандай чыгат. Мында мейиз бар экен. Бул ароматный. Жыты да бар, даамы дагы башкача. Эти эзилип ушкан. Эми Самарканд. Самаркандча аш делет. Берди зыгыр май. Зыгыр майдын ашказанга сиңиши өтө кыйыныраак болот да. Бул жерде сабиздери дагы чоң. Сабиздери да чоң. Басат окшойт сабизин, Сабизди баягы үстүнө койгондон аралаштырып салбайт да, сузуп атканда гана баягы слой кылып, кат кылып берет да. Ооба. Анан сабизи аябай жоон тууралат. Көрдүңүзбү? Бул эрип, эгер майда тууралса, баягы эрип, сиңирип кетет да, сабиз көрүнбөй калат. Зыгыр майга жасалган акча бул? Зыгыр майга. Бул кандайдыр балыктын даамы келгендей болуп турат да, зыгыр майдын. Балыктын даамы келет. Сонун экен. Бешказан туристтер сезону башталганда бул жерден өтүш өтө кыймылдап өтүш, же болбосо жай табыш аябай машакаттуу болот. Эл үзүлбөйт. Өзү күнүнө канча миңдеген адамдар келет экен. Ошонусу менен бүт туристтик немелер точка болуп эсептелинет. Обед учурунда, түштүк учурунда ошол жерге келип, ошол жерден плов жебесе, ал Ташкентке келдим деп эсептешпейт да. Ошонусу бар. Эми мына ушул жерден 4 түрүнө ооз көрдүк, анан маегибизде эми ушул эки элдин ортосунда кандай окшоштуктарды байкадыңыз? Кандай окшоштук бар эки элдин ортосунда? Эки элдин ортосунда окшоштуктар көп эле жактан биз бири-бирибизге окшошпуз. Анткени бир тилдүү, түркий тилдүү. Динибиз бир, дилибиз бир болгон үчүнбү окшоштуктар аябай көп да. Мисалы үчүн жаңы келген келинге кайненеси мындай деп айтат. Күйөө бала да. Кечинде жумуштан келет эмеспи? Албетте келинге айтат. Пардос андосуңду кылып ал дейт. Ал дегени баягы боенуп, жашнакай болуп, өзүңдү порядкалап туруп, анан кийин күтүп алыш дейт. Анан эшиктен күйөөсү киргенде жакшы сөз менен тосуп алыш. Жакшы келдиңизби, чарчаган жоксузбу деп дегенчи. Мекендештер эмгек менен курулган тагдырлар, аракет менен жаралган жолдор. Бул жолку каарманыбыз Россия Жуманазарова кыйынчылыктан качпаган, мүмкүнчүлүк издеп, аракет менен максатка жеткен мекендешибиз.
Россия сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Өзбекстанда, Ташкентте бизге ушул чыгармачылык топко биздин мекендештерди тартканга, уюштуруп, ушул жакта бир жумадан бери бизди тосуп, өзгөчө ушул бул жакты көрсөтүп, жардамыңызды аябай бизди коноктоганыңыз үчүн ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан биздин өнөктөш компаниянын атынан мына ушундай сонун бир белегибиз бар. Алып коюңуз. Ден соолук. Өзбектердин улуттук орнаменти бар экен да, символ да мына. Анан мындан тиги Алмаз инебизге, бизге гид болуп, ушул бир жумадан бери жүрүп, чыгармачыл топ менен чогуу күнү түнү дегенде, мекенди дайыма эстеп жүр мына. Таркабайт менде эч качан мекенге болгон кусалык деп, сага бул белек, сага деле ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте Кудайым көрсө ушул эмки 5 жылдыкта сен деле ийгиликке жетсең, сен деле тартканы келели. Рахмат. Бул биздин компаниянан кичине белектер кабыл алып коңуздар, рахмат. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамилелер эч качан бузулбасын, мындан ары да чыңдала берсин. Сиздер ушул мекендештер деген көрсөтүүңөргө чоң ийгиликтерди, мындан дагы географиялык маршрутуңар кеңейе берсин дейм. Рахмат. Кыргызстанга салам.